Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Акыркы күндөрү Москвада шулуундар өтө көбөйдү. Айрыкча Москвага жаңы келгендерди же кош көңүл жүргөн мекендештерди алдап, акчаларын гана эмес, машинасын да айдап кеткен адамдар пайда болгон. Бул курьер машинасында ачкычын калтырып кеткенин көрүп, автомашинаны жат адам айдап кеткен. Урматтуу курьер, таксист мекендештер, өзүңүздөргө сак, ачкычтарга нак болуңуздар, ато машинаңыз нак болушу мүмкүн. Двери автомобиля были не заперты, а в замке зажигания находился ключ. Воспользовавшись случаем, он сел за руль и уехал в соседний двор. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Бул видеодо Москвада 165 000 рубльды кантип 1 минутта тапса болот. Бул видеодогу аял акчасын банкоматка салып жатканда, артында турган киши улам шаштырып жатып, аял акча операциясын аягына чыгара алган эмес. Кеткенден кийин артындагы киши отмен операциясынын кнопкасын басып, кайтарылган 165 000 акчаны алып минге койгон. Ал киши кармалган, бирок акчаны иштетип салганы үлгүргөн. Банкоматтарда дагы турганда шашпай, акчанын түшкөнүн аныктап, картаны да тактап алып кетиңиздер. Маалыматты максималдуу бөлүшүп кетиңиздер. Москвада электросамокаттардын сезону 100 км/саатына ылдамдык менен ачылды. Бирок чоң жолдо жүргөндө ар кандай кокустук кырсыктар болушу мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз абайлап жүрүш керек, ылдамдык режимин сактап жүрүш керек. Россияда бир нече жыл жүрүп, араңдан зорго акча иштеп, топтоп, полициядан, квартплатадан, регистрациядан, жеген ичкенден, кредиттен ашырып, бир эски Жигулини сатып алып, мекенге жетип, досторуңа машинага иштеп келдим деп сүйүнчүлөп, жолдо бара жатканда кыргыз милициясы тосуп туруп, ушинтип тырыштырса кандай обидно болот да. Анан эле Кыргызстандын конституциясына милицияны видеого тартпасын деген мыйзам киргизебиз деп күйдүрүшөт. Видеого тартпаса мындай беспредел сансыз көбөйөт. Кандай дейсиз? Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Москабар телеграм группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык. Ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.